Саламатсыздарбы? Facebook'tan кантип видео көчүрөбүз, кантип текст сүрөт көчүрүп алабыз жана соц тармактарга таратабыз. Ошол жөнүндө болмокчу. Ал үчүн Play Market'ке кирип, программа көчүрүп алышыбыз керек. Play Market'ке киребиз. Бул издөөчү жолчого. Скачать видеосы Facebook'a деп жазабыз. Бизге мындай бир нече түрүн сунуштады. Бул жерде рекламасы кошо дейт. Булар жаңы версиясы экен. Мына бир канча түрүн сунуштап атат. Биз бул жерден загрузчик видео для Facebook'a деген ушул ярлык ушул программаны көчүрүп алабыз. Бул жерден программаны ачканда установить деп чыгат. Установить басабыз. Төмөн жака түшсөңүздөр ушул программа менен кантип иштеш керек, ошол жөнүндө кыскача маалымат берилген. Эми колдонуучулардын ой пикири. Биз бул кичинекей эле программа, 7-26 мегабайт. Бир аз күтүп турабыз дагы. Көчкөндөн кийин кантип иштейбиз. Бул программаны көчүрүп алып, Facebook'ка катталган аккаунтуңуз жана логиниңизди терип иштейсиз. Видео көчүрүп алуучу программа көчүрүп бүттүк. Эми установка болуп атат. Бир аз күтүп турабыз. Бул жерден дароо эле открыть менен иштесеңиздер болот. Азыр биз телефондун главный экранында кантип чыкты. Мындай ярлык пайда болот. Басабыз. Бул программаны ачкандан кийин бул жерде түшүндүрмө кетет. Далее, готово. Разрешить басканыбыздан кийин ушул программа ачылат. Бул жерде Facebook'ка катталган логин жана паролубузду теришибиз керек болот. Бул жерде электронный адрес же болбосо телефон номер менен катталсаңыз ошону жазасыз. Бул жерге пароль. Андан кийин войти дегенди басасыз. Эгерде Facebook'ка катталбаган болсоңуз, бул жерге жазбастан создать аккаунт дегенди басасыз. Эгерде паролуңузду унутсаңыз, забыли пароль деп жазып, паролуңузду восстановление кылсаңыз болот. Биз Facebook'тагы логин паролубузду жазып ачайлы. Логин паролду терип ачкандан кийин бул жерде сиздин аты жөнүңүз чыгат. Эгерде сиз болсоңуз, окей басып улантабыз. Мынакей биз Facebook баракчабызга кирдик. Бул Facebook'тун лентасы. Биз бул жерден же болбосо мына жерде издөөчү жолчого мисалы үчүн ырлар деп жазайын. Начер жазган күлкүлүү ырлар деген группа бар экен. Ушул группадан видео көчүрүп алайлы. Азыр загрузка болуп атат. Ошол бизге жаккан видеону тандап, мисалы үчүн мына видеону тандап көчүрүп көрөлү. Видеону басабыз. Басканда мына скачать же болбосо смотреть деп чыгат. Көргүңүз келсе смотретьти басасыз, көчүрүп алыш үчүн скачать деп басабыз. Мынакей добавление в очередь загрузки деп чыкты. Биздин видеобуз мындай көчүп баштады. Эми бул видео көчүп бүткөнгө чейин биз Facebook'тан кантип сүрөт көчүрөбүз жана текст көчүрөбүз. Ошол боюнча улантып турайлы. Ал үчүн жанакы бул приложение аркылуу кирген Facebook'ка эмес, Facebook'тун өзүнө киребиз. Facebook'ка кирип, мисалы үчүн мына маалыматты көчүрүп алайлы. Маалыматты ошол жазууну бир аз басып турсаңыз, мындай копировать текст деген чыгат.
Ушуну бассаңыз телефондун буфер обменini убактылуу сактап турат. Эми сүрөттү көчүрө алайлы. Ушул эле сүрөт, бул сүрөт сайттагы сүрөт экен. Мисалы үчүн мына сүрөттү көчүрүп алыш керек болду биз. Сүрөттү тандайбыз. Сүрөттү тандасак, видеодо 3 чекит чыгат. 3 чекитти басып, бул жерден сохранить на телефон дегенди тандайбыз. Бул телефондогу галереяга түшөт, телефондун памятына түштү. Эми ошол көчкөн видеолор, сүрөттөр жана текст кантип соц тармактарга жөнөтөбүз. Мисалы үчүн WhatsAppка жөнөтөлү. WhatsAppка киребиз. WhatsAppка кирип, WhatsAppтан жөнөтүүчү контакт таап, бул жерден SMS жазчу жолчону бир аз басып турсак, ставить деген чыгат. Жанагы текст отправка. Сүрөт галереяга киребиз. Мына все медиа, бул жерден сүрөттү. Ал эми галереядан все медиа жанагы көчүрүп алган видео мынакей. Жөнөтүп койдук. Бул биз жөнөткөн контактка уже жетти. Эми телефондун өзүнөн кантип кайсыл папкадан табабыз? Галереяга киребиз. Галереяга кирип, бул жерден мына сүрөттөр, Facebook'тан түшкөн сүрөттөр Facebook'та деп көрүнүп калат. Ал эми видеолор Facebook видео деп ушундай значок менен түшөт. Экөөндө тең Facebook деген жазуусу бар. Ушинтип видеолорду, сүрөттөрдү, тексттерди көчүрүп алса болот. Пошла. Сүрөт суу алып чыгып, мына эмелерди кыйгыла. Айы, ошо немеңи берип турбайсыңбы мындан сен? Сайбалдагы. Мен видеону немеге өткөзөм да, телефонума. Немеге, компьютерге.